президентибиздин өкүлү, сиз аркылуу мен урматтуу президентибизге кайрылайын дедим элем. Кече жакында президентибиз Сооронбай Шарипович Талас областына иш сапарына Кутуйган Талас жергесинде өлкө башчы катары сөзүндө маанилүү демилге көтөрдү. Сиз президентибиздин өкүлүнүн аркылуу президентке кайрылайын дедим эле. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз 9-октябрда касиеттүү Талас жергесинде учурдун талабы болуп турган демилгени айттыңыз. Өз сөзүңүздө биз Кыргызстанды мындан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды жана баардык көйгөйлүү маселелерди талкууладык. Биздин өлкөбүздө өлкөнүн өсүшүнө өз салымын кошоюн деген көптөгөн адамдар бар. Жакында буга чейин өкмөттү жана парламентти жетектеген инсандар менен жолугушуп, алар менен ачык сүйлөшүүгө даярмын. Менин негизги максатым өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошкусу келген өлкөдөгү бардык прогрессивдүү күчтөрдү, активдүү адамдарды бириктирүү деп айттыңыз. Бул демилгени колдоп жаткан шайлоочуларыбыз менен бирге мен эл өкүлү катары өлкө башчысынын бул демилгесин толугу менен колдойм жана кубаттайм. Бул азыркы учурга маанилүү заманбап идея. Бул сиздин демилгеңизди парламент, өкмөт, президенттин аппараты жана жарандык коом, конструктивдик же радикалдык көчү оппозициясы дебей, бардыгы терең колдоого алганда ишке ашат. Билинбеген менен президенттик шайлоо өткөнүнө 1 жыл өттү. Бирок биз шайлоонун элеси, шайлоодун жаңырыгы биздин айланыбызда турат. Ушул идеянын себеби дегенде, ушул идеянын убагында президенттик шайлоодон кийин сиздин оппозициядан чыккан атаандашыңыз Өмүрбек Бабанов шайлоочулордун 34%-ын алып, 600 000 добушка ээ болуп, шайлооду таанып биринчилерден болуп, ынтымакты биримдикти өзгөчө колдоп берди эле. Ал өлкөнүн туруктуулугу жана элдин ынтымагы үчүн президенттик шайлоонун демократиялык принциптерди өткөнүн белгилеп, өзүңүздү куттуктап, колдоочуларын тынчтандырып, анан ден соолугун чыңдоо үчүн өлкөдөн чыгып кетти эле. Өлкөдө саясий чыңалуу болуп, эл удургуп турган маалда бузукулардын сөзүнө кирбей, тажрыйбалуу аксакалдарыбыздын сөзүн угуп, бийликтин эркин иштешине, бекемдешине өз салымын кошуп, өлкөгө келбей турду. Өлкө стабилдүүлүгү үчүн депутаттык мандатын тапшырып, өз сөзүндө бекем туруп, саясатка аралашпады. Менин президентибиз Сооронбай Шариповичка болгон кайрылуумдун себеби жалпы эле партиялаштардагы жана ошондой эле шайлоочулар суранып жатат. Калыс, айкөл бул маселени карап берсеңиз.